Саламатсыздар, урматтуу телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кезектеги эле мурункудай эле онлайн сабактардын бирин баштайбыз. Биз өткөндөгү сабактарда ушул кол өнөрчүлүк боюнча өтүп келатабыз. Ошондон эле кезектеги бир темасын баштамакчыбыз. Өткөндө биз ушул көбүнчөсүн ушул жыгаччылык боюнча иштеп аткандан кийин кезектегибиз болсо биз так ушул мурункудай эле Кыргызстага таанымал биз буюмдарынан болмокчу. Бүгүнкү кезектегибиз мен баарыңыздар билип турасыңар, бул көкөр, көкөр айтылат. Негизинен бул булгардан ичине суу куюлуп булгардан жасалат. Биз көрсө кадимкидей жанагындай белек катары, сувенир катары ушуну биз жыгачтан жасайлы деп чечтик. Бул да болсо өтө кызыктуу. Biz formasını algandan keyin formasında жөн калбастан биз üstüne дагы ичине сайып дагы улантып üstüne кошумчалап сабактын аягына чейин көрсөтөбүз. Азыр болсо кичине көрсөтмө катары эле коюп койдум. Муну кадимкидей боеп, ою чиймесин салып аягына чейин бүтүрмөкчүбүз. Эмесе көрүүчүлөр, мен эмнени айтмакмын? Биз дайыма ушу сабакты баштаардан мурун дайыма ушул биз кандай буюм жасаардын алдында кагаз бетине эскистерин, үлгүлөрүн түзө алабыз деп баштайбыз. Мен бүгүн мына ушул размердегини мен мындай ичке үлгү катары көрсөтүп койдум. Бирок азыр ушул үлгү катары көрсөткөндөн кийин мында азыр үлгүсүн дагы көрсөтүп берем. Үлгүдөн сырткары биз кандай каражаттар, кандай аспаптар менен иштейбиз. Аспаптар менен иштегенде бизде эң башкысы ошол мына карандаш, ручка, резак, ошолорду кесип трафарет кылып кесебиз. Ошондой эң жөнөкөйлөр менен баштайбыз. Андан сырткары мындай кескилеген бычак колдонобуз. Андан кийинкиси калганын баары ушул станоктордо, кол буюмунда болгон машинкаларда иш кылабыз. Азыр болсо мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн эң башында эмесин баштайлы, кагазды алабыз. А4 кагазын алабыз, кадимки эле А4 кагазын алабыз. Муну мында эки бүктөп алабыз, эки бүктөп алабыз. Караңыздар. Ушуга карата мына дагы кичине көрсөтүп коеюн, мына көрүңүздөр мына. Муну деле мен эки бүктөгөм, мына караңыздар. Эки бүктөп мындай алыпчы. Көрдүңүздөрбү мына? Бул эки бүктөп формасын чыгарабыз. Ошого жараса, мен да ушул башынан болуш үчүн ушуну эле мен кайталап коеюн анда. Мен ушундай жасаганга жараша да, мына. Мындай эле формасын алабыз. Мына формасын алабыз. Муну кадимки эле карандаш менен түрдүү формада жасасак деле болот, мына. Көрдүңүздөр, баарыңыздар түшүндү болуш эле. Анан мен даяр эле форманы сиздерге түшүндүрүп берип атам. Кадимкидей мына резак, трафаретин кадимкидей бычактар менен кесип алабыз, мына. Резак, трафарет деп коет бизге айтканда. Өтө кызыктуу. Жарымын кесип алсак эле, жарымына окшош болуп жатып турат. Эң жөнөкөй. Баарыңыздын колдоруңуздардан келет бул. Жарымын мынтип кесип алдык. Мына көрдүңүздөр. Почти жарым кесип алдык. Мына караңыздар, мына жарым кестик. Ушул жарымды эле мында ача келгенде, көрдүңүздөрбү мына? Кадимки биздин бүгүнкү жасаачу көкөрдүн мындай айтканда үлгүсү, шаблону болуп калды мына. Салыштырмага барсаңыздар мына. Көрүңүздөрбү, атайын ушу размерге чейин койгом. Болду. Бул шаблонду даярдадыкпы? Үлгүсүнө. Эми биз ошого карата эмне алабыз? Атайын материал даярдап коебуз буга катары. Калыңдыгы бир 35 см, 30 см, 40 см болот да. Атайын биз мына терек материалынан материал даярдадык, мына көрдүңүздөр. Ушуга биз эмесин шаблон эскисин түшүрөбүз. Мындай алабыз. Иштеп атканда баардык эмелер өз ордунда болуш керек. Мына. Муну чийип алабыз. Муну түстөп, ушу материалга ылайыктап. Бул өзү терек жыгачынан жасалат. Жумшак жыгачтардан бири болот. Анын үстүнө жергиликтүү материалдардан батта табылат, арзан да болот. Анан өзү бүтүп тазалап
Sulfide etkенден кийин апапак материалга айланат. Мына мынтип карандаш менен үлгүсүн түшүрүп алабыз. Мен басмалап атам. Басмалап атам. Көрдүңүздөр мына. Үлгүсүн чийип алдым. Көрдүңүздөр мына. Сызыктардын баары так түштү. Эми биз мунун атайын колдо жасаган лобзик менен мындай баарын да кезип алабыз. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн азыр бир жерге коебуз дагы. Бул лобзик менен мунун эмесин линия менен кесип алабыз. Анда кеттик кийинкиге. Мына чийип алдык. Эскисин көлөмү турат. Эми биз болсо атайын эмен жардамы менен лобзиктин жардамы менен кесебиз. Мына мондай формада чыгарабыз да. Азыр биз мына аракет кылып ушул столдун кырына эле кадимкидей кесип баштайбыз. Көрсөңүздөр, бүт формасын чыгып кесип алдык. Эми кийинкисин болсо берки тилчи аппаратка келип бул жерден башка станокто кесип алабыз. Уландысын ошол жактан улантабыз. Башка бир станокко келдик. Биз бул үлгүнү дайыма жаныбызга ала жүрүшүбүз керек. Анткени өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн да, мына көрдүңүздөр. Ошон үчүн мен азыр мунун баш жактарын алам. Көңүл бурсаңыздар болот. Мына азыр көлөмдө болуш үчүн биз дайыма эмени кошо ала жүрөбүз. Үлгүнү иштеп баштадык. Баш жагын алабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Баш жактардын формасын чыгардык. Эми кийинкиси уландысы тазалоо окмаларына кетет да. Мына мондай кылып тоголоктоп, бүт баарын формаларын чыгарышыбыз керек. Анда азыр башка башка аппаратка кирдик. Эң башкысы үлгүгө ылайыктап, мына көрдүңүздөр, формасын чыгардык да, калыбын. Кандай сүрөттө кандай болсо, ушу жыгачтан ушунун баарын кесип алдык. Эми кийинки уландысы карасаңыздар, бу капталынан караганда, мына капталынан караганда, капталынан үстүнөн караганда формалары ичке кирип турат, өйдө чыгып турат. Ичке мына моюндарын карасаңыз, ушул формаларды чыгарыш үчүн, могул эмеден формаларды чыгарыш үчүн биз азыр дагы ушундай кийинки станоктордо ишти улантабыз да, ушул формага келиш үчүн. Анда эмесе кийинки станокко улантабыз. Тоголоктош үчүн мына бул жерде турат, көрдүңүздөр, мына тоголок болуш үчүн, тоголоктош үчүн ушул жерде мына кырларын баарын алабыз да, кырларын баарын алабыз. Ичте оюларын алабыз. Атайын ушуга алыш үчүн мына ушул колдонулат. Мына азыр иштетип баштайбыз. Мына бул үлгүнү дайыма жаныбызга алып жүрүш керек. Анткени өзгөрүүлөр болуп кетишин кем калат, же болсо ошончо эки жак дайыма теңдеп карап турушубуз керек да. Анткени бир жагы жылышып кетиши мүмкүн, станок алып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз дайыма теңдеп, бул үлгүнү дайыма жанына ала жүрүшүбүз керек. Азыр калган станогубузда эки жактарын тоголокту алдык, мына эки жактарын. Эми муну станогубузда болсо азыр тазалоо иштерин, эми могул кичинекей чуңкурчак жерлерин алабыз да. Анткени булар өтө алалбач нерселер. Ошон үчүн биз дайыма станокторубузду алмаштырып турабыз. Бир станогубуз бир жерин тазаласа, бир станогубуз капталын алат дегендей. Ошон үчүн азыр биз улантабыз азыр ушул жерге. Иштетип баштайбыз, мына түздөйбүз. Эки жактарын теңдеп алабыз. Сабагыбызды улантабыз, балдар, кыздар.
Азыр мына көрдүңүздөр, мен азыр колумда турган көкөр тазаланып, мындай баары өзүнүн эмес формасында турат көкөрүбүз. Эми биз ушуга эмне алабыз? Шуну жөн эле көкөр кылып коюп койбос да, мен ушундай бир ойлоп атам, үстүнө дагы кошумчалап, дагы ошо кызыктуу болуш үчүн дагы ушуну улантып, кызыктуу үстүнө ручка сайып коймок алалы да, ошо буюм катарында болсун деп мен ошону улантайын деп атам. Эмесе кийинки улантууга жакшылап көңүл буруңуздар. Биз азыр улантабыз мына. Жанагы эле формада баарын тазалаттык. Эми үстүнө бир ручка кошумча эме жасап коелу деп атабыз. Азыр мына ошон үчүн бул жерди атайын тешебиз. Тешиш үчүн бир мен балдардын жардамынан алына кармап турсун. Мына тешип алдык, мына көрүңүздөр. Эми буга үстүнө кызыктуу, жакшы белек бир ручка жасап коебуз. Анда кийинки станокко кеттик, улантабыз. Мен азыр ручкасын бул жерге ручка жасап бермекчимин. Анда жакшылап көңүл буруңуздар. Көрдүңүздөр, мына эме тачонко кырмалоозору менен ручкасын да бүттүк. Бул кадимкидей, мына көрүңүздөр, стержин кирет. Мына тиги запас саласыңа стержин. Муну алып келтирип, мына сайып коебуз. Көрдүңүздөрбү? Бул мындай кылып жазса да болот. Көрдүңүздөрбү? Ошо мына. Буюрса бүттү. Мен азыр могу жерин кыйгач кесип туруп, дагы кичине көркөмдөп коем. Ошо менен бул буюрса ылактаганга, боегонго даяр болот буюрса. Мына көрдүңүздөр, бүгүнкү жасаган көкөрүбүз формасын чыгардык, жыгачтан тазаладык. Мына караңыздар, капталынан караганда да баарын алдык. Баары жакшы. Даже үстүнө дагы көрдүңүздөрбү, мына кадимки ручка жасалат. Как белек катары мынтип сайып койдук, көрүнүштөрү. Эми буюрса муну азыр өң беребиз. Өң берип, лакты краскалар менен жылтылдатып, анан бүтүрөбүз. Буюрса азыр биз буга өң беребиз, краска чачабыз да, мындай айтканда. Анда кийинки иштечү, бүтүрчү ыкмабызды улантабыз буюрса. Кеттик анда. Мына көрдүңүздөр, биз азыр краскалоо өң берүү убагына келип калдык. Ал үчүн биз мына атайын компрессор колдонобуз. Андан сырткары ошону тазалоо үчүн 646 расстоятель и марилка, өң берүүчү марилка. Биз ушундай коричневый эмени берели деп чечтик, боекту. Буюрса мына азыр берип баштайбыз. Мына азыр мен мына бул даяр баары. Мен расстоятель коюп койгом. Эми краска куябыз. Болду, кургаса бир ой салып коем, болду, ошо бүттү. Көкөрүбүз бүтүп калдык. Мына үстүн өзүнчө ручка жасап алмак алдык. Эми баягы бизде өзүбүздүн улуттук эме бар. Ою чийме салып кооздоп коюш мүмкүн, коюштук кой. Ошон үчүн азыр биз бул жерге мына жаныбызда турган гуаш боектор менен ою чийме салып коебуз. Азыр ага эмнелер колдонулат? Кадимки биз колдонуп аткан перо, анан кадимки эле биз колдонгон гуаш боектору. Азыр биз гуаш боектор менен ою чий салабыз. Ошого көңүл буруңуздар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин жасаган онлайн сабагыбыздагы көрсөтүп берүүчү көкөр жыгачтан көкөр буюмун жасадык. Мына көрүп атыңыздар. Биз колдон келген аракеттерди кылып баарын сиздерге көрсөтүп берип болгон билгенибизди сиздер менен тең бөлүштүк. Мен оюм боюнча жакшы, сиздерге аябай жакты деп ойлойм. Мына көрүңүздөр, баарын жасап өтө
көп өтпөй эле өзүнө жарашыктуу дагы оюн салып койдук. Эгер ушул сабактар жакса дагы кызыктуу сабактар дагы мындан кийинкисинде да болуп турмакчы. Жакшы иштер жасалып атат. Биздин Кыргыздын кол өнөрчүлүгүндө эң кызыктуу биз жашашсан нерселер али да көп. Мен сиздерге бүгүнкү ушул онлайн сабагына катышып, биздин жасап аткан иштерибизди көрүп тең бөлүшүп, кызыкканыңыздар үчүн сиздерге ушундай ыраазычылыкты билдирип кетем дагы. Анан бүгүнкү сабагыбыз ушу менен жыгачтан көкөр буюм жасоо деген сабагыбызды жыйынтыктамакчыбыз. Саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67-токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.